Так, салам жигиттер, салам. Оорубай жакшы жүрөсүңөрбү? Кайрадан эле мен Стимул KG, атым Данияр. Көп жылдан бери такси тармагында эмгектенип келем. Ошондуктан ошол такси жаатында эле кайта эле иш алып барууну чечип атам. Өткөндө бир киргиздим эле роликте аренда авто деп. Ошону угам, улай кеткенге ошо уруксат берсеңиздер. Кыскасы, условиялардын баары чечилди, баары такталды. Условияларды айтып кетсек, 6.1 биринчи алган күнү бекер 1700дөн депозит 20 000. Келсеңиздер, в принципе, ошо условиялар ушундай. Анан прям четко бүт договордо бар жазуу. Анан машиналар болсо 2020-жылкы Toyota Levin аналог Corolla гибрид 1.8 автомат. Биз даярбыз. Также ушундай эле выкуп, аренда с последующим выкупом деген дагы бар. Ушундай варианттар. Анын дагы условиясы өтө эле жакшы деп айтсам болот. 25 айга 2000ден күнүнө. То есть жакта аренда 1700, бул жакта 2000ден. И первоначальный взнос обязательно бар. Первоначальный взнос 100 000. Эмнеге 100 000? Анткени машиналар свежий, даярдалып берилет. 100 000дин ичине эмнелер кирет десеңиздер, жигиттер, 100 000дин ичине ОСАГО кирет, каска кирет. Билесиңер, ОСАГО, каска биякта деле арзан эмес. Коробканын майы, мотордун майы, ходовка полностью жасалат. По факту биз киребиз, мисалы үчүн Эшмат келди, муну алды, ушу машинаны чогуу барабыз СТОго. Биздин өзүбүздүн договор кошкон СТОбуз бар. Ошол жактан бардык керектүү шаймандардын баары жасалат, майлардын баары алмашылат. Кыскасы, даяр кылып беребиз. 2 жыл 1 ай болуп калат да ошондо, 25 ай. Бирок аны деле убактысын кыскартсак болот. То есть убактысын кыскарткандан сумма өзгөрбөйт. Бачымыраак тезирээк жабам, тезирээк машинамды өзүмө алып калам дегендер деле болсо, ага деле биз каршы эмеспиз. Перерасчет дагы бар. То есть перерасчет деле сумма азайып же көбөйбөйт. Штрафный санкция, аркы беркилер жок. Кыскасы, биринчи маалымат ушундай. Машинанын состояниясын айткандай эле баардыгын жакшы кылып беребиз. Өзүңөр айдап, эч бир проблема болбогондой кылыпчы өткөзүп алгандан кийин, анан уже ответственность все баардыгы на вашем шее дегенде, өзүңөрдүн мойнуңарда да. Баардыгы документациясы, баардыгы через договор, кааласаңар через нотариально. Анткени азыр ишенич, билесиңер, биз ойлойбуз жакшы кылып атабыз деп, бирок кээделер биздикиге деле ишенбейт. Ушундай да бар да, ар кандай да адамдар. Ошон үчүн документально баардыгы таза кылам десеңиздер, железно алам десеңиздер, через нотариально тоже можно сделать. Анткени айтып кетчү нерсе, бул машиналар лизинг эмес, кредит эмес, өтө маанилүүсү. Бир нерсени баштаарда, бир нерсени өзүңөргө алаарда, ошондо ойго ала кетишиңер керексиңер да. Кредит, риба, процент дегендер, булар деген өтө начар нерсе болот, билесиңер. Жашооңордун берекесин алып коет. Ошон үчүн бизде бул кредит эмес, риба эмес, процент эмес, определенный стоимость болот. Ошол стоимостун эле просто биз бөлүп койдук да. Даже өзүңөр деле рыноктон карап, стоимостты деле бөлсөңүздөр деле айтасыңар, адамча эле экен, жакшы экен условиялар депчи. Так что күтөбүз. Номерди жазып коем. Номерге байланышып,
кабыл барсаңыздар болот. Так, машинанын кебетесин бир сыйра айтып коеюн, көрсөтүп коеюн. Машинанын ички салонуна келсек, мындай Toyota. Мультируль, мындай болгон планшети бар, задний камерасы бар, керектүү нерселери баары бар. Старт-стоп. Так, биякта драйв мод, автохолд, ручник, парковка автоматический, подлокотник бар биягында, кожаный салон бардыгы. Салондордун состоянияларын көрүп атасыңар. 5D чехол, бардык по всему салону 5D чехолдор киргизилген. Арткы салондордун немелери, состояниялары, пробегтери 100 миңден 110 миңге чейин. Азыр муну жүргүзөлү. Бисмилла. Бул машина уже жүрдү, мынакей. Жүрүп, мына пробегти азыр көрөбүз. Мына пробег биякта 96.400 деп келди. Бул жүрүп турганы деле угулган жок, мисалы үчүн магачы. Азыр бул жүрүп турганы, получается, бул батарейкага кетти. Могу расходун көрсөтүп атат, мынакей 5.3 деп. Расходу 5.3. Кыскасы ушундай, мындай нерсе. Android, биякта Bluetooth, Wi-Fi бар, өзүңөргө ылайыктап алсаңыз болот. Задний камерасы мындай болуп иштейт. Бул уже артына келип калды да, уже бирдик турат мынакей камера. Задний. Так, ошондой жигиттер. Электропакет бардыгы өз жайында. Машина жүрүшү жакшы. Айткандай эле бардыгын өз убагында, өз калыбында даярдап өткөрүп беребиз. Тышкы келбетине келсек, мындай. Тышкы келбеттери мындай келет. Toyota кузовдору мындай болуп келет. Кыскасы, биякта эме тарыраак болуп атат. Эле мындай. Кузовун өтө идеальный деп айткандан алысмын. Бирок неплохой кузов, состояниясы неплохой. Дөңгөлөктөрү жакшы. Литый дисктер. Мисалы үчүн жүрүп турат. Күн жок. Батареяда жүрөт да. Азыр гибридте. Өзү каалаган маалда бүтөөрдө, батареясы түгөнөрдө өзү бензинге переключаться этип, батарея заряжать эткенден кийин кайта двигатель өзү өчөт. Поворотник, повторитель бар. Өзүнүн ключтөрү бар. Кыскасы ушундай жигиттер. Кондёр бардыгы өз ордунда.